Ошо 27 күнү ушу катык жамгыр жаады. Дөл аралаш. Анан бир пас эле ушинтип селдер жүрүп, машиналар бияка тыгылып токтоп калды. Сел түшкөндө бир машина ушул жерден түшүп кетти. Ушундай болуп турду. Ошо элдер бар эле. Мен үйдөн чуркап чыкканмын, чуркап чыгып келсем, машина түшүп кеткен экен, элдер жардам көрсөткөн экен, бирок түшүп мен дагы кошулуп жардам көрсөтүп ушундай ломдор менен, анан бирдан военный адамдын өкүлү бар экен. Ошол анан мен тааныштарым бар эле, балдар дагы. Ошолор менен бирге эшиктерин сындырып, ошо адамдарды алып чыктык. Канча адам алып чыктыңар? 6 адам алып чыктык. Канчасын жүрүү, канчасын? Биринчи бир аял кишини алып чыкканмын. Алып берип, ошо элдерге узатып, балдар көтөрүшүп алып чыгышты. Кийин машинанын ичине кирип, ошо жаш баланы шагал каптап кеткен экен. Башын ачсам, дем алды эле. Колтугунан салып, шагалдан бошотуп алганмын да. Мен көтөргөндөн кийин үнү чыгып ыйлаган. 5 жашар бала? 5 жашар бала да. 4-5 жашар болсо. Калгандары каза болгон эмне болгон? Калгандарыны кийинки наркы арканкы эштен алып чыктык. Олар каза болгон окшойт. Билбейм, биз жардам берип эле утуру чыгарып аттык. Ошо алдынан дагы 2 адамды алдык, эркек адамды. Ошо палакат экен да. Просто боорум ооруйт экен, эмне кыласың? Мамлекет тараптан жардам болду? Жардам көрсөтүштү, бияктан элдерге организациялардан элдер түшүп, бардыгыбыздан эме кылып жардам көрсөтүп элдерге. Бияктан дагы МЧСтин өкүлдөрү келип, ошо дагы бир бала жок дейт. Биякта казышып, тентип издеп жүрүшөт. Не үчүн эме дешет, МЧС болду? Ошо 27-синен эле башталып, кеч болуп кеткен да. Башты бүгүн 4 күн болуп атат. 4 күндөн бери иштейт. МЧСтин балдары издейт. 28-не сел түштү да, кандай сел түштү? Повторный цель түштү да. Повторный цель түштү, бирок ал дагы кайталанып ушундай болду. Ушундай палакат экен, кырсык экен. Элдерге кандай күн помощь жардамдар болуп жатабы же болгон жокпу? Билбейм, мен өзүм дагы жакшы неме, баягы кичине стресс болгондон ончо неме кылбадым, ошо үйдөн эле түшүп кичине неме алаксып. Бирок жардам күн помощь билбейм. Көчөдө кандай неме, көчөдө дагы кээ бир үйлөргө суу кириптир дейт. Баткен областындагы 3-чү НЖД отрядынын командири майор Эргеш Мырза Абдырашитович. 27 майдан бери бул жерде издөө куткаруу иштерин уюштуруп жатабыз. Бул жерде жалпы 85 куткаруучу иштеп жатат. Бул жердин узундугу 100 метр, 150 метрге жакын, туурасы 250 метрге жакын жерде, ушул жерден катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел келип, ушул жерге жаап калган. Бул жерде 2 жолу кайталанды селдин. Биринчи күнгү издөө куткаруу иштерин уюштурган жерде чукуган жерлерибизди, экинчи күнгү жааган жамгыр кайра ошондой көлөмдө келип, дагы кайра жаап калды. Бийиктиги 2 метр, 1,5 метрге чейин кум толуп калган бул жерге. Ушул жерде азыр кол менен, солдаттардын күчү менен жоокерлердин, куткаруучулардын ачып жатабыз. Жоголгон бала 2013-жылгы 3 жашар бала экен. Ушул жерде автоунаадан агып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон, табылбай жатат. Ушул жерден чыгып калат деген ишеничтебиз. Ушул балдарды издеп жатабыз. Нече күндөн бери издеп жатасың? Бүгүн 3-чү күндөн бери издеп жатабыз. Колдо иштеп жатасыңар эми? Жоокерлердин күчү менен иштеп жатабыз. Канча жоокер иштеп жатасыңар?
Ошо жалпы Токен куткаруу кызматы, Оштон келген Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ирет-моюлдук отрядынын жокерлери, Баткенден келген отряддын жокерлери жалпы 85 жокер жумуш өткөрүп атабыз. Ушул жигит ошол сел болгон күнү автоунаадан жабыркаган жарандардан биринчи болуп жардамга келген балдар экен. Ошол жерден тирүү алып чыгып, биздин куткаруучулар жетип келгенге чейин өзүнүн чыныгы жигиттик бардын көрсөтүп, бир кишини тирүү алып чыгып элге жардам бериптир. Биз бул кишиге рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай эр жүрөк балдардын баарына биз таазим кылабыз. Сен болуп аткан балды ушул жерде эле башында. Башында мен үйдөн чуркап келгем. Чуркап келгенде ошо машина уже антарылып түшкөн экен. Элдер болгон, бирок чогулуп калгандан караса машина түшкөн экен. Чуркап түшүп жардам көрсөткөнбүз. Тирүү баланы ошол экинчи болуп чыгардык. Мен өз колум менен алдым. Мен колума көтөргөндө ыйлаган. Анан дагы бир бала болгон, жаш бала. Ал нар жагынан чыкты, бирок алдык. Алдынан дагы 2 адам, общий 6 адам алдык. Эми эр жүрөк балдарга ыраазычылык билдиребиз, ошондой куткаруу иштерине катышкан. Адамдык милдетти аткардык деп ойлойбуз да. Ошо өтүп кеткендердин дагы ошо туугандарына көңүл айтабыз. Эми белги булан хотя бы өмүрүн берсин деп. Өмүр узун болсун. Так нормально машина ничек, да нахуй. Алло. Мен мына Азирет Алига кеп калдым. Каякта кимдер бар? Ким экен водитель? Водитель sıkıntı. Сенепит көзөмөл борбору кече 27 майда болгон селде
жабыркаган зоналарды, ажатканалардын ачылып кеткендигине байланыштуу суу алган жерлерди дезинфекция кылып, ушул жерден элдер суу алышып атат экен. Ушул жерлерди дезинфекция кылып атабыз. Хлордуу акиташ менен элдин баары ушул жерден азыр жиделиктин жашоочулары ушул жерден суу алып ичишип атат. Дезинфекцияга Санепт көзөмөл борборунун бардык жалпы жамааты катышып атат азыр. Группага бөлүнүп, ар бир көчөлөрдө дезинфекция жүрүп атат. Үймө үй кыдыруулар жүрүп, дезинфекция улантылып атат.